Elhamdülillah, mına бүгүнкү жума күнгө дагы аман эсен жетип келдик. Жумаңыздар маарек болсун. Тутуп аткан орозолорду Аллах Таалам кабыл кылсын. Орозодо чындап Аллах Тааланын момун мусулмандарга жардамы болот экен да. Дуалар кабыл болот. Ислам тарыхында көп тарыхый окуялар Рамазан айында болгон. Мусулман адам эртеден кечке жараткан Кудай үчүн кесерип жүрүп, анан ошонун аркасынан бир иш кылса, Аллах Таалам ошол мусулман адамдын ишине береке берет экен да. Тарыхта көптөгөн окуялар болгон, мусулмандын тарыхында, мусулмандардын тарыхында. Бул Рамазан айында болгон. Рамазан айында көптөгөн жеңиштерге, ийгиликтерге жетишкен. Биз билебиз, ислам тарыхында Бадыр согушу болгон. Мусулмандар менен капырлардын ортосундагы биринчи беттешүү болгон. Жана бул мусулмандардын тарыхында мусулмандардын ошол күндөн кийинки мына бүгүнкү күнгө жерки, кыяматка жерки мусулмандардын абалын аныктаган чечүүчү салгылашуу болгон. Ал жерде болгону 300 000 адам согушкан эмес. 313 гана адам согушкан. 313 адам Алла үчүн деп ыклас менен бекем турган. Мына ошол 313 адамдын мээнетинин берекеси менен мына 1400 жылдан бери жер бетинде ислам дини эң күчтүү, эң адилеттүү, башка мусулман эмес, башка мусулман ислам дининен башка динди тутунгандар дагы суктанып, ислам дининин өзгөчөлүгүнө баа берип келген ушундай бир өзгөчө дин да. Ошол Бадыр согушу ислам тарыхында хижраттын 3-чү жылында Рамазан айында болгон. Рамазан айында мусулмандарга Аллахтан жардам келген да. Ошондуктан альхамдулилля муногул учурлар, муногул моменттерди жөн кетирбей Кудайдан бата тилек кылып, дуаларды кылып, элибиз үчүн, жерибиз үчүн, жалпы мусулмандар үчүн көп дуаларды кылып калганга аракет кылайлы. Азыр Аллахтын рахматы, Алланын назары бизге жаап турган учур. Ошондуктан пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам айтат хадисте: "Мен лам яда каула зури вал амала бихи", кимде-ким жалган сүйлөгөнүн таштабаса, жана жалганга амал кылганын таштабаса, "Фалайса лиллахи хаджатун фи ан яда таамаху ва шарабаху" деген да. Аллах Таалага муктаж эмес, анын тамак ичпей койгонуна, тамак жебей койгонуна муктаж эмес деген. Ошондуктан орозо өткөнкү жумада да айтканбыз, орозо бул негизги орозонун шарты үчөө: ичкенден, жегенден, аялга жакындык кылуудан тыйылуу бул орозонун парзы болуп эсептелсе, негизги рүкүндөрү ниет менен бирге. Андан кийин көчүрөт адам баласынын көзү дагы орозо кармаш керек. Бул деген сөздүн мааниси көздү арамдан тыйыш керек. Негизи мусулман адам баласы орозо эмес учурда деле арамдан тыйыш керек. Орозодо бул өзгөчө. Кулакты арамдан тыйыш керек, ушак укпаш керек, арам нерселерди укпаш керек, арам нерсени бирөө сүйлөп атса укпаш керек, сөгүнбөш керек, тилди арамдан сакташ керек, ойду арамдан сакташ керек, колду бутту арамдан сакташ керек. Бүт адам тулку боюн арамдан сакташ негизи парз. Бул орозодо өзгөчө мусулмандын мойнундагы милдети болуп эсептелет. Ошондуктан урматтуу мусулмандар, Рамазан айынын кадыры ушунчалык касиеттүү. Тарыхта карап көрсөк, жана айтып өткөндөй, Бадыр согушунда, билесиздерби, Бадыр согушу эмне себептен болгон? Бадыр согушунда бул Меккеге жакын жерде эле, нары көздөй Мединага жакын жерде, бир 100 километр аралыкта эле Бадыр ошол жерде. Мусулмандарды капырлар ошол кезде бутун тушап, аларга соода сатык кылдырбай, арабтар менен бүт келишимдерди түзүп, иш кылып, Мединада жашап жаткан мусулмандарга күн көрсөтпөй койгон. Колдон келген исламды бут тосуш үчүн алар колдон келген аракетин кылган. Анан пайгамбарыбызга кабар келет. Меккелик Курайштын баягы динсиздердин кербени келаптыр.
ошол кербендин башында Абу Суфьян радыйаллаху анху болгон. Абу Суфьян пайгамбарыбыз менен эмчектеш болгон. Эмчектеш бир тууган болгон, бирок исламдын башында Абу Суфьяндой пайгамбарыбызга каршылык көрсөткөн, душмандык кылган эч ким болгон эмес. Ушунчалык каршы турган Абу Суфьян пайгамбарыбыздын өзүнүн тууганы, эмчектеш болгон, бирок ушунчалык пайгамбарга айыгышкан душман болгон да. Бу дин жолунда Алла Таала душман кылып коем деп ушундай экен. Ушунчалык каршы болгон, ал дагы күчтүү адам болгон, таасирлүү болгон, Меккенин элинин арасында анын сөзү жерде калган эмес. Абу Суфьян айтса, Абу Суфьян айтты деп анын сөзүн эч ким жерде калтырган эмес. Ошондой бир кадыржан, кадырдуу, кадырлуу, кадыр барктуу адам болгон да. Абу Суфьян кербенди алып келатат деген угаттагы пайгамбарыбыз барып туруп, меккеликтер таза бизге күн көрсөтпөй койду. Бираз дин үчүн, кызмат кылыш үчүн биз буларды бираз слабыйлаштырайлы. Эмне жактан слабыйлаштыралы? Демек экономикалык жактан. Демек баралда кербенге кол саларда кербенди тартып алып коелу. Өлтүрбөйбүз, урбайбыз, какпайбыз, бирок кербендеги товарды тартып алып коебуз. Анан меккеликтер курсактын камын ойлойт дагы, бизге көп асылбай калат, өзү менен өзү болуп калат деп пайгамбар ошондой тактиканы колдогон. Бул аргасыздан болгон. Пайгамбарыбыз өлтүрөм, согушам деп барган эмес. Анан барып аңгыча неметкен дагы, Абу Суфьянга да кабар жеткен дагы, ал Меккеге киши жөнөткөн. Жардам. Бизге Мухаммед кол салган жатыптыр, жардамга келгиле деп. Абу Суфьян кичекей эле кербендеги адам болгон. Мисалы кербенде мүмкүн 100 киши болгон, 200 киши болгон, төөлөр менен кербенде келаткан. Абу Суфьян чабарман жөнөткөн, Меккеге чабарман жетип барганда кабар жеткен дагы, Мухаммед пайгамбар меккеликтерге кол салган, тиги кербенге кол салган жаттыр деп, ал жактан Абу Жахил баш болгон капырлардын 1000 киши келген. 950 менен 1000 кишинин арасы деп ислам тарыхында айтат. Пайгамбарыбыз тынчы жиберген. Алар келип калган, уже мусулмандар аркага кайтышка болбой калган. Эгерде ислам тарыхчылар айтат, эгерде ошол кезде мусулмандар аркага чегине турган болчу болсо, мусулмандардын мындан кийин күнү бүткөн күн болмок дейт да. Демек, эң бир решающий моменттер болгон. Же до конца туруш керек, же болбосо болду. Мындан ары ислам чөккөндөн чөгүп кете бермек. Ислам жер бетинен жок болмок. Капырлар ислам динин жер бетинен жексен кылып жибермек. Ошончолук деңгээлде мусулмандардын абалы бир тупикке барып такалган. Пайгамбар алейхиссалату вассалам сахабалар жыйнап туруп, ана ошол жерде айтканда, силер деген мени Мединада коргойбуз деп сөз берген. Алар пайгамбарыбызды Мединага кабыл алганда, Мединанын территориясында сенин бир тал чачыңды түшүрбөйбүз. Аял балабызды кандай коргосок, я Расулалла сени ошондой коргойбуз деп пайгамбарга ант берип, баяат кылып, кол берип, шерттешип договорлошкон. Пайгамбарыбыз жанагы жерге келип калганда, сахабалар топтогондо айткан, "Ооба билем деген, силер мага Мединанын тегерегинде коргойм деп сөз бергенсиңер. Бирок азыр биз Бадырда турабыз. Артка кайтышка жок, жол жок. 100-150 километр аралыкта Медина менен Бадырдын арасы. Умрага баргандар болсо билет. Анан ошол жерден келгенде кандай кылабыз дегенде, пайгамбарыбыз айткан, "Мен деген, силер мага Мадинанын тегерегинде мени коргойм деп сөз бергенсиңер. Азыр мени менен болсоңор мен кубанам, бирок мени менен болбосоңор силер күнөөкөр эмессиңер. Мединага кайтып кетсеңер болот" деген. Ошондо ошол жердеги пайгамбарыбыздын жанындагы местный мединалык ансарлар пайгамбарыбыздын динине жардам берген ансарилер дейбиз. Ансарлар радыйаллаху анхум, "Я Расулалла" деген. Азыр мына деңизге барып, деңизге чөгүп кет десеңиз, шу деңизге барып кирип кет десеңиз, деңиз үстүнө шу жылаң аяк, жылаң бут кирип кеткенден биз артка тартпайбыз. Сиз өлсөңүз өлөбүз, сиз бар болсоңуз бар болобуз. Сиз менен бирбиз деген сөздү айтканда кыргызча. Мана ошентип пайгамбар ошол жерде 313 сахаба болгон. 313 сахаба менен анан Бадырда пайгамбар уже тактиканы, согуш тактикасын эметип, уже аскерлерди бөлүштүрүп баштаган. Сен бияка тур, сен бияка тур, сен бияка тур дегенде. Анан ошентип бөлүштүрүп баштаганда арада бир сахаба болгон. Ал ошол мурун согуштарга катышып, согуш тактикасын мыкты билген адам болгондо айткан: "Я Расулалла,
Мурогул сиз бизди аскерде ушундай эмелерге бөлүштүрүп атасыз. Сен биякты коргойсуң, сен биякты коргойсуң. Бул ошондой бир сизге бир Алладан берген вахиби же сиз өзүңүз ушул аракет кылып атасыз десе, жок, бул менин оюм, мен ушундай кылсак жакшы болот дегенде, баягы сахаба пикирин бергенде жок. Мындай кылсак жакшы болот деп туруп, кайра аскерди башкадан стройго тургузуп туруп, анан капырлар менен беттешүүнү күткөн. Пайгамбарыбыз чалгынчы жиберген. Чалгынчы жиберсе, алардын ошол бир күндүк канча тамак жеп атканын, канча мал союп жеп атканын байкаса, ошол бир төө анан бир канча кой союп жеп атканын байкаганда, демек бул мынча бир төө анан баланча кой, демек болжол менен мынча адамга жетет деп туруп, демек бул 950 менен 1000дин арасындагы капырлар эмне болгон? Бадырга келген дагы анан ошол жерде Бадырда анан мусулмандар менен капырлардын ортосунда эмне болгон? Салгылашуу болгон. Альхамдулилла, Аллахтан жардам болгондагы 313 сахаба ошол 1000дин тегерегиндеги ыймансыздар менен болгон беттеште алар жеңишке жеткен. Мына ошол күндөн тартып мусулмандардан бардыгы чочулай баштаган. Мусулмандардын айбаты, мусулмандардын күчтүүлүгү, кубаттуулугунан баары чочулап баштаганда, мусулмандар менен ошол күндөн баштап эсептешүү башталган. Бул мусулмандар үчүн келечектеги мынакей кыяматка жерки боло турган мусулмандардын жер бетинде ошол ислам дининин өкүм сүрүшүнүн бул алдыңкы кабарлары, сүйүнчүлөрү, бишараты болгон да. Субханалла. Ошондуктан бул Рамазан айында болгон. Бадыр согушу бул Рамазан айында болгон. Алланын жардамы келген ай болот бул айда. Аллах Таала дуаларды кабыл кылат. Билинбегени менен бизгечи азыр мусулмандарга Алланын рахматы жаап турат. Биз Алланын рахматы жаап турганын бизчи сезип туя албай жатабыз. Азыр ушундай Кыргызстанда деги эле бүт дүйнө жүзүндө мусулмандардын мечиттерде толтура хатымдар окулуп атат. Мурун жөн эле тарауи намаз окулса, азыр хатым менен бирге тарауи намаздар окулуп атат. Алланын рахматы жаап атат, периштелер назар салып атат. Асманда ушул Кааба тиги мусулмандар үчүн тиги жылдыз, асмандагы жылдыздар кандай болуп, ай жылдыз кандай болуп жылтылдап көрүнсө, ар бир мечиттеги окулуп аткан хатымда асмандагы периштелерге ошондой Аллахтын нуру көтөрүлүп, нур жаап аткан айда турабыз. Альхамдулилла, ушундай айда орозо тутуп, хатымдарга тургузуп, таравилерге тургузуп, дуаларды кылууга тауфик берген Аллах Таалага 1000 мертебе шүгүрлөрдү айтышыбыз керек.